Баткенде тажиктердин куралдуу агрессиясынын кесепетинен талкаланган үйлөр калыбына келтирилип жатат. Турак жайлар толук бүткөнгө чейин жарандарга 100 миңден 300 миңден атайын мамлекет тарабынан жардамдар көрсөтүлүүдө. Компенсациялар ушул 107 үйгө берилип атат. Аягына да жакындап калдык. Не дегенде счет ачканга бардыгы документтери азыркы күндө жок болуп, жайда жашабай калгандыгы үчүн толук документтерин бере алышпады. Бирок негизинен 70% азыркы күндө 200 миң акчадан берилди. Белгилей кетсек, Баткенде 661 үй жабыркап, анын ичинен 420 үй жараксыз деп табылган. Эми алардын ордуна бардык шарттары бар үйлөр тургузулат. Ал эми калган 241 турак жайга капиталдык оңдоп түзөө керектелет. Үйдүн аянты 92 квадратный метр болот дагы, анын фундаменты, перемычкалары жана железобетон сердечниктери, включениялары бул монолитный бетондан болот. Ал эми дубалы болсо бышкан кирпичтен марка, 100-чү марка бышкан кирпичтен салынат. Үстү болсо перекрытиясы бул же болбосо сборный железобетонный плиты, же болбосо бул монолиттик бетондан бетондан болот. Өрттөлгөн үйлөрдүн 185-inde жер казуу иштери жүрүп, 116-сынын фундаменти коюлуп, ал эми 15 үйдүн дубалы тургузулду. Алсак жаңы жер менен Кулундуда 428 турак жай жабыркаган. Анын ичинен 107си толук талкаланган. Анын ичинде Лейлек району боюнча 91 үйдү кайра куруу керек. Лейлек районунан 91 үй жалпысынан курууга милдетин алганбыз. Ошолордун арасынан азыр бир 40 үйдүн уже фундаменттери башталды да. Казуу иштери жүрүп атат. Азыр цемент, шагыл цемент, арматура толук келди, уже жетиштүү да. Материалдан эч кандай проблема жок. Кудай буйруса 2 айда бүтүрөбүз деген аракетти кылып атабыз азыр. Талкаланган үйлөрдү оңдоп түзөө үчүн Каржы министрлиги 500 миллион сом которгон. Ал турак жайлардан сырткары 27 социалдык объектта жарактан чыккан. Бийлик ал каражатка кошумча атайын буйрук менен капиталдык салымдарды 3 миллиард сомго көбөйтүп, анын 1 миллиарды ошол талкаланган объекттерди кайра курууга жумшалып жатат. Айза Камшыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.